Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз бак дарактын түрлөрү. Бак дарактын түрлөрүндө биз карагат көчөтүн отургуузунун жолдорун үйрөнөлү. Карагаттын сабактарын жаш кылып көбөйтүүнүн түрлөрү ар кандай ыкмада болот. Биз анын отургузуунун алдында биринчи жаш көчөттөрдү даярдап алууда ошол эле карагаттан 30 сантиметрден кезип алып жерге көмүп койсок, андан дагы тамыр пайда болуп чыгат. Тамыр пайда болуп отургузаардын аралыгын 30 сантиметрден алыстыктан кылып даярдап алсак болот. Карагатты деле казып алып, өзүн деле ажыратып бирден отургузсак дагы жаш көчөткө айланат. Карагатты дагы башка түрү бар. Ал карагаттын эле бир бутагын жерге көмүп койсок, андан өсүп аткан карагаттын бир бутагын жерге көмсөк, андан дагы тамырча пайда болот. Аны кесип алып дагы жаш көчөт кылып койсок болот. Карагатты отургузаарда жерин кадимки эле алмаларды отургузгандай тереңдикте казып, түбүнө кык салып, анан карагаттарды отургузабыз. Андан кийин суу куябыз. Карагаттар өсүп чоңойгондон кийин жыгач менен бийиктеп тозуп койсок дагы кооз болуп пайда болот экен. Мына балдар, карагат жөнүндө үйрөнүп алдык.